Мен сүрөтчү болуп иштеймин. Элге кызмат көрсөтүү үчүн атайын офис арендага алдым. Офистин ээси менен келишим түздүк. Келишимди нотариус тарабынан күбөлөндүрбөсө жараксыз болуп калбайбы? Келишим жазуу жүзүндө же мындай оозеки түзүлөт. Бирок сиз мындай кыймылсыз мүлктү ижарага алып жаткандыгыңызга байланыштуу бул жалдоо келишиминде сөзсүз түрдө жазуу жүзүндөгү форма сакталыш керек. Эгерде нотариус тарабынан күбөлөндүрбөй эле эки тарап келишим түзүп кол койгон күндөн баштап бул келишим күчүнө кирет. Демек, нотариус тарабынан күбөлөндүрбөсөңүз дагы бул келишим юридикалык күчкө ээ болот. Ал эми ошол эле бир тарап нотариус тарабынан сиз же демек ошол мекеменин ээси, имараттын ээси нотариус тарабынан күбөлөндүрүүнү талап кылса, анда бул талап аткарылат. Демек, тараптардын бирөөсү талап кылса, анда нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүү сөзсүз түрдө өткөрүлүш керек. Мыйзамга ылайык 3 жылга чейинки демек ижара келишимдери нотариус күбөлөндүрүлүшү шарт эмес. Ал эми 3 жылдан жогору келишим түзө турган болсоңуздар, анда бул сөзсүз түрдө нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүш керек. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 545-берене мүлктүк жалдоо келишиминин формасы. Мүлктүк жалдоо келишими жазуу жүзүндө түзүлүүгө тийиш. Мүлккө менчик укугу кийинчерээк жалдоочуга өтүшүн караган мүлктүк жалдоо келишими мындай мүлктүн соода-саттык келишими үчүн каралган формада түзүлөт. Эгерде кыймылсыз мүлктү мүлктүк жалдоо келишиминин колдонушунун мөөнөтү 3 жылды же андан ашыкты түзсө, келишим милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоого алынууга тийиш. Эгерде келишим 3 жылдан азыраак мөөнөткө түзүлгөн болсо, анда ал тараптардын биринин талабы боюнча милдеттүү түрдө катталууга тийиш. Кыймылдуу мүлктүн мүлктүк жалдоо келишими мыйзамда каралган учурларда катталат.